Биз болсо таңам алыштык да. Биякта атам, апам, мен болуп баратабыз. Мен терезе жактамын. Анан атам болсо самолетто негизи мындай отуруп уктай албайт да, машинада дагы, самолетто дагы. Анан биз таңам алышкандыктан светти өчүрүп койду самолеттукунучу. Жана кыздар гамбургерге окшогон бир тамак алып келиптир. Мен жеген жокмун, сумкага салып коюшту. Апам да жеген жок, апамдыкында салып койду. Атам точно билбейм. Анан бир убакта дагы анан келип бир нерсе берип кетиптир. Атам мындай караса мороженого окшош нерсе көрүнүп тур да көзүгөчү. Анан кийин свет өчүк да, караңгы. Анын үстүнө атам баягы эме жазууларды очки менен гана окуйт да, көзү жакшы жетпейт. Анан тургулай мына мороженоңарды жеп алгыла эрип кетет деп, атам ушундай деп тургузуп атат да. Мен жебейм деп, мен уйкуга мас болуп мен баратам. Мен жебейм деп. Апам болсо, апамды тургузуп атат. Апам болсо түндө кандай беле мороженое экен дейт да. Апам жанан кийин болсо атам турсаңар мына мороженоңарды жеп алгыла эрип кетет деп, ошентип мен жебейм деп. Негизи эле мен мындай мороженого любитель эмесмин да, жебейм дедим. Апам болсо туруп мынтип уйкусун ачып, анан кана кең бериң деп апам сурап атат да, эмени ич, мороженону ич. Атам болсо мына деп колуга кармаса, апам мынтип караса жанагы квадратныйдын баш жагында стрелка турат экен да. Кана мороженое десе, колуңдагы не чоң анеңби дейт да атамчы. Десем, мынтип апам көзүн ачып карап, жинди, бул салфетка экен го дейт. Бул салфетка экен го дейт да. Десе, атам, мороженое эмес бекен дейт да. Салфетка экен, мана стрелкасы турат го деп баягыны ачып, экөө баягы самолетто күлүп атат. Ана уктап атса бир маалы атам менен апамдын күлкүсү да самолетточу элдин баары уктап кетип атат. Атам менен апам баягыны айтып алып эле күлүшүп, жинди салфетканы мороженое деп менин укумду бузуп деп экөө күлүп кетип атат. Дагы эмне эле болду деп мен баягы свежийде жаңылыкты угуп алышым керек да. Уктап аткан жериме чектейип туруп, эмне болуптасыздар деп мен. Ой, мына салфетканы неме дейт, мороженое деп тургузду да мени деп, апам күлүп атат дейм, баягы токтоно албайт деп кой. Ал жердеги адамдар деле сал жиндирак адамдар чыгып алган окшойт деп ойлоду окшойт. Самолеткочу баягы жерде мага айтып бере албайт да. Ушундай болду депчи, айтып бере албай эле күлөт. Тур деди, анан кийин эми турай, туруп эле баягыны карасам, деп эле анан дагы баштан айтат. Алсам колума деп эле айтып бере ал. Ошентип атып айтор 1,5 саат дегенде араң түшүндүрдү окшойт. Анан атам болсо, болду сен айта албайт экенсиң, качай коесуң, өзүм айтам. Деп анан кийин атам болсо, колума бир нерсе бергиле, мен мороженое деп ойлоптум да. Апаңа жеп ал деп тургузсам, о көрсө, салфетка экен дейт да атам. Сиз салфетканы мороженое депсиз да, деп мен отурам биякта. Ооба деп атам ошентип отурат. Анан баягы жерде үчөөбүз тең түшүнүп алып, анан үчөлөп күлдүк самолетточу. Айтып калдым. Аны эмеге жеткенден кийин канча айтып күлдүк. Неме салфетканы мороженое деп атаң деп аны айтып алып канча күлдүк. Айтор эми ата-эне менен бир жака барган, чогуу жүргөн, өтө бир сонун убактарда ушундай бир күлкүлүү моменттер, сонун убактар эсте